урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен азыр биздин келечегибиз болгон жаш балдардын билим алуу жайларын мектеп боюнча маселени көтөргүм келип турат. Өкмөт башчысы 2015-жылдын аягында жалпысы 70 мектеп бүтүрүүнү пландады. Келерки 2016-жылга 100 мектепти курууга, 100 мектепти оңдоп түзөөгө өкмөт иш план коюуда. Ушул планга төмөндөгүдөй айылдарга мектеп курулушун киргизүү зарыл. Сузак районуна караштуу Багыш айыл округунун Сафаровка айылынын тургундарынын эң көйгөйлүү маселеси болгон Шамшиев Базарбаев атындагы орто мектеби. Бул мектеп 1895-жылы Ашар жолу менен курулуптур. Азыркы убакытта авариялык абалда. Өзгөчө Кырдаал министрлиги 2012-жылы капиталдык ремонттон өткөрүү зарылдыгы жөнүндө корутунду чыгарган, карабастан окуу жайдын жетишсиздигине мектепте азыркы убакка чейин 300дөн ашык балдар окуп, 23 мугалим иштеп жатат да. Калган балдар жакынкы мектептерге барып окуганга аргасыз болуп жатат. Ушундай эле мектептин Жаңарык айылында акыбалы өтө начар мектеп бар. 4 жылдык мектеп. Ошол жердин жергиликтүү элдердин өздөрүнүн демилгеси менен көтөрүп, ошол жер 9 жылдык мектепти курулушуна 15 миллион сомдук долбоорду даярдашкан экен. Ушул мектеп бар. Ошондой эле мектеп Сузак районуна караштуу Таштак айылында Муратов орто мектеби да. Бунда балдардын көптүгүнө байланыштуу 3 смена окушат экен ушул жерде. Ушуларды өтө кыйын маселе экен да, ушул жактарга дагы мектепти, кошумча мектептерди куруш зарыл да. Ошондой эле бала бакча боюнча Сузак районунда көптөгөн айылдарда бала бакчаны эч качан көргөн эмес, курулган эмес ушул убакка чейин. Ошол эле бала бакчаны куруш керек. Акбаш, Таштак, Жаңачы, Мундуз айылдарына бала бакчаны куруш зарыл. Ошондой эле дагы бир экинчи эме Сузак району боюнча толуу жайларда Советтер Союзунда тургузулган жыгач электр мамчалары, столбалар. Кыш мезгилине кулап калуусу мал жанды, адамдын өмүрүнө коркунуч келтирип турат да. Бул Советтер Союзунда курулгандыгынын себебинен ошол жерде биздин РЭСтин кызматкерлери дагы ошол столбага чыгып ремонт кылгандан коркуп жатышат. Буну тез арада ушу алмаштырыш керек деп айтам да.